Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Москва шаарындагы бордошторубуз, мигранттар, жердештер, амансыздарбы? Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы эмгек жана социалдык коргоо миграциясынын министрлигинин жетекчиси Галиева Жаркынай Дүйшөевна деген эжекебиз ошол жыйында ошол мигранттар тууралуу кээ бир маалыматтар менен бөлүшүп өткөн жана ошол группага да келип калыптыр. Колдон келишинче ушул тааныш мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Пайдалуу маалыматтар деп мен дагы көрдүм, жана пайдалуу маалымат деген. Азыр ошол видеону коюп берем. Өзүңүздөр көрүп түшүнүп аласыздар, балки маалыматтар силерге керек болуп калат. Урматтуу мекендештер, акыркы мыйзамдардын бири бул баарыңыздар билесиздер. Россия территориясына киргенде 90 күн гана жүрө алат мекендештерибиз. Кандай учурда? Эгерде Россияга келип официалдуу жумушка кирбей, жөн эле мурдагыдай 3 айдан кийин кайрадан кирди чыкты кылам деген ой болсо, анда ал адашат. Ошон үчүн Россияга келгенден биринчи кезекте сөзсүз түрдө жакшы ошол квартира койгон тааныштардан регистрация койдуруңуздар. Анткени ушул регистрация базадан чыкпай депорт болуп кеткен, жөн списокко түшүп калган мекендештерибиз көп болот. Тилекке каршы өзүбүздүн мекендештерибиз өзүбүздөрдү алдап, фальшивый регистрация колуна кармат койгондар болот. Ошон үчүн биринчиси регистрация, андан кийин официалдуу жумуш. Трудовой договордун негизинде сиздер 1 жылга регистрацияңыздарды улай аласыздар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол регистрация маселесине көңүлүңүздү буруңуздар туугандар. Мага күндө смстер келет. Мынул мен алдап кеттим, мынул мен алдап кетти. Ошон үчүн туугандар, интернетте көргөн рекламаларыңыздарга ишене бербеңиздер туугандар. Кайсыл жерде группада реклама кылса регистрация деп ошол жака ишене бербеңиздер, анткени мошенниктер өтө көбөйүп кетти. Ушул нерсеге көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Анда биздин эжекебиздин сүйлөгөн видеосун коеюн, толук көрүңүздөр. Сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар бар туугандар. Эгерде Москва, Казакстанга кирди чыкты маселеси керек болсо, биздин эл дерагыбызга байланышыңыздар. Сиздерге жол кылабыз, түптүз алып барып, түптүз алып келет. Эгерде маселеси болсо, Казакстан кирди чыкты, анда видеого лайк басып, видеону көрүп коюңуздар. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Мекендештер баарыңыздарды сак саламатта ресурста турганыңызга кубанычтабыз. Чындыгында эле жаңы жылдан кийин биринчи көрүшүп атабыз мындай чоң жыйында. Ошондуктан мен да сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Куларыңызда сыйлыгыңыз көп болсун. Мындан ары дагы эл үчүн жакшы иштерди алып барып жүрө бериңиз. Анан бүгүнкү ушул Россия Федерациясындагы мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча Бактыяркевич толук кеңири маалымат берди. Бирок эгерде уруксат берсеңиздер мен кошумча эле кетейин. Ушул Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен Бактыяркевич айткандай 1-январдан 30-апрелге чейин Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандар өз ыктыяры менен Россиянын аймагынан же чыгып кетиш керек, же бул жерде өздөрүн легалдаштырыш керек. Анан чыгып кеткен жарандар боюнча айтып кетейин. Ушул 23-январь Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин миграция суроолору боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси менен жолугушууларында Валентина Львовна Казакова ал айтты, чыгып кеткен жарандар кара тизмеге киргизилет деди. Ушуга байланыштуу кара тизмеге өзүңүздөр билесиздер, Россия Федерациясынын федералдык мыйзамы бар. 114 Россия Федерациясынын аймагына кирүү, Россия Федерацияга кирүү жана чыгуу жөнүндө федералдык мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын 27-беренесинде көрсөтүлгөн. Бул жерде жана мөөнөтүн ашыруу менен жүргөн жарандарыбыз 90 суткадан 3 айдан ашык жүргөндөр 3 жылга кара тизмеге киргизилет. Ал эми бул жерде туруктуу 180ден 270 суткага чейин ашык жүргөндөр 6 айдан 9 суткага чейин 9 айга чейин жүргөн жарандарыбыз 5 жылга кара тизмеге киргизилет. Ал эми болсо 9 айдан ашык 270 суткадан ашык непрерывно бул жерде чыкпастан мыйзамсыз жүргөн жарандарыбыз өзүнүн мөөнөтүн ашыруу менен 10 жылга кара тизмеге киргизилет. Бирок эми чындыгында эле белгилеп кетүүчү нерсе бул жарлыкта ал нерсе көрсөтүлгөн эмес, чыгып кеткен жарандар кара тизмеге киргизилет деп.
бирок айтылды. Эми официальный адам айткандан кийин муну биз эске алышыбыз керек. Ошондуктан көбү азыр биз бул легализация кылгыла, өзүңөрдү мыйзамдаштыргыла, абаларды жөнгө салгыла десек, андан көрө кирди чыкты кылганыбыз жеңил экен деп атат. Ошону сиздерден чоң сураныч биздин жарандарыбыздарга жеткизип койсоңуздар, бул жерден легалдаштырган жеңил эле болуп атат. Андай эле көп деле мындай шарттар деле коюлган эмес. Болгону ошо эгер уруксат берсеңиз кайталап коеюн, эгерде мындай түшүнүктүүрөөк эстерде кала тургандай болсун деп. Биринчи, бул жарандар бул жерде Россия Федерациясында жүргөн бүт жарандар өздөрүн ушул жана мигрант чекит KG деген сайттан текшериш керек. Ал сайттан текшерип, андан тышкары ушул 5 февралдан тартып Россия Федерациясынын жанагы Ички иштер министрлигинин расмий сайтында дагы бул реестрлер жүктөлөт деп анонс болгон, Бактырикович. Ошол жерден да карап коюш керек, ошол реестрден өзүн. Анткени биз Бактырикович айтмакчы, биз 26-октябрда алганбыз бул тизмени. Октябрда. Андан бери да толукталып калышы мүмкүн да, жарандар кирип калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул мигрант чекит KG-ден текшерет. 5 февралдан кийин загрузка болгондон кийин жанагы реестр контролируемых лиц деп коет, жанагы көз өмүрдөгүчү адамдардын реестрден өздөрүн текшерет. Текшергенден кийин биринчи ступенькасы бул эмне кылыш керек? Өзүнүн карыздарын төлөш керек. Карыздарын төлөө деген бул өзүнүн жанагы эмне карыздары бар, эгерде жанагы самозанятый болуп налог төлөгөн киши болуп адам болсо, анда өзүнүн жанагы федеральный налоговая службанын жана расмий сайтынан жана өзүнүн жана жеке кабинети, өздүк кабинети деп коебу, личный кабинеттен өздөрүнүн налогун текшериш керек. Анан бул жерде жана эмгек келишими менен иштеп жүргөндөр, жарандык келишим менен иштеп жүргөндөр, алар өздөрүнүн жалпы карыздарын текшериш керек. Жалпы карыздарын каерден текшерет? Жанагы федералдык соттор приставтарынын сайты бар, FSSP чекит KG чекит.ру деген. Ошол сайттан текшеришет. Текшергенден кийин бул карыздардын баардыгын төлөш керек. Төлөп алып туруп, анан кийин эмеге барат. Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция суроолору боюнча бөлүмдөрүнө барат. Андан тышкары региондордо, анан Москва областында жанагы Ички иштер министрлигине караштуу жана паспортно визовый сервис деп коет, ПВС при МВД Российской Федерации. Ошол жерге барышат. Москва областы жана Подольск шаарында анан Одинцового барат. Москва шаары болсо ММЦ Сахарового барат. ММЦ Сахарового барат, анан ал жерге барганда биринчи арыз жазат. Эмнеге карызды биринчи төлөш керек дегеним, анткени арызды жазып атканда ал жерде ошол арыздын түбүндө ошол Казакова Валентина Львовна айтты, менин карыздарым жок, мен карыздарымды төлөдүм деп атайын ошол жерге жазып кетет деди. Эгерде кийин деди карыздары бар экени белгилүү болуп бизге кандайдыр соттор приставынан деди маалыматтар келип калса, же жанагы налоговый кызматтан бизге маалыматтар келип калса, анда ошого жараша биз дагы чараларды көрөбүз деди. Анткени баягы мен жогоруда атап кеткен ФЗ 114-тин 14-статьясынын 27 статьясында көрсөтүлгөн өзү жөнүндө адам жана жалган маалыматтарды көрсөтсө, Россия Федерациясынын аймагында жүрүүгө тыюу салынат депчи, чектөө киргизилет деп.